Салам достор, Кутман күн, Кутман кеч, эгер кечинде көрүп аткан болсоңор, Кутман таң, эгер таңы менен көрүп аткан болсоңор. Достор, көрүп турганыңардай, мен Odyssey'ге өтүп атам. Себеп дегенде азыркы тапта дүйнө жүзүндө болуп аткан көйгөйлөрдү баарыңар эле билип турасыңар. Фондо рынокко, крипто рынокко аябай таасирлери берилип жатат. То есть жанагындай вот недавно эле шоус жанагындай саммит деген сыяктуу нерселер болду, и ошолордун аркасынан дагы таасирлер болуп жатат достор. И андыктан азыркы чакта Odyssey'де торговлялап атат, и Odyssey'де технический анализдер өтүп жаткан чагы достор. Ушул моментте иштеп калыңыздар. Баарыңыздарга сунуш. Бүгүн эле долларга счетубузду $15.000 сомго алмаштырдык. Кичине курсу азыраак болот экен бул жерде көрүп турганыңыздардай. 87-83төн эсептеп берди. Кичине азыраак болуп калды, где-то 30-40 миңдей роль ойноп калды окшойт. Так, не суть. Кандай кылып торговля кылабыз, жана кандай кылып торговляны баштайбыз достор. Мисалы үчүн мен азыркы тапта Odyssey параларда кандай кылып торговля кылып жатам. Мурдагы видеолордо көргөзүп келгендей эле, мурдагы видеолордо технический анализдерди официалдуу параларда көргөзүп келгем, и ошондой сыяктуу эле технический анализ менен торговля кылмакчыбыз достор. Мен азыр таймфреймди 1 минуталык таймфреймге койгом, то есть ар бир свеча 1 минутта сайын жаңырып турмакчы достор. Караңыздар, 20 секунд калып атат. 20 секунддан кийин жаңы свеча чыкмакчы. Сумманы болсо мен акыркы жолу дагон менен торговля алгам, ошон үчүн 30 миң турат бул жерде. Бирок мен так, давайте 3369 менен баштайын. 3369 бул $30 болот. Сомго которсом кичине көбүрөөктөй болуп сезиле берет экен достор. Жана 30 миң дагонго коюп атсам, чоң сумма коюп аткан болуп сезилди, бирок доллар менен караганда $300 эле болот да, 30 миң сом. И мен ошол $300 менен мен көп дагон кылып келгем бул убакытка чейин. $300 дагы чоң дагондорду кылып келгем. Доллар менен көрсө аз болуп сезиле берет экен достор. Так, эми кандай кылабыз достор? Валютный пара GBP USD, давайте 92%теринен ачайлы. Евро GBP. Кайсыл учурларда Odyssey'де торговля кылган туура болот? Азыр ал нерсени көпчүлүк айтпайт, и ошол нерсени да мен сиздерге айтайын достор. Моундай жактарда торговля окшошпойт. Эмне үчүн? Бул жерде караңыздар, волатильность ни к чему болуп турат да, нары эмес же бери эмес. Ауткат. Бизге рынок кайрылып, өйдө түшүп, ылдый түшкөн чактар керек болот достор. Ушул чактарда биз торговля кылсак болот. Так, ушул жерден эле биз 1 минуталык таймфреймде турат. Мен 1 минуталык таймфрейм менен 30 секундага на понижение сделка ачайын. Эмне үчүн на понижение сделка ачканды азыр айтып берем достор. Мисалга ала турган болсок, бул жерден так, лучту алайын достор. Луч менен бир коридорчук кылып берейин бул жерден сиздерге. Негизи мен өзүм торговля кылып жатканда негизи уровеньдерди чийбей эле торговля кылам. Так. Бул жакты көрөйлү, ылдый минуска, плюска кетип атат. Так, уверенный плюс достор. Уверенный плюс $6468. Ой, сом. Сом плюс. Эми караңыздар достор. Бизде ушул жерде коридорчук турат. Сиздерге азыр экранды мен өзүм чиймелеп көрсөтүп бермекчимин достор. Мисалга ала турган болсок, бул жерде мен эмне үчүн на понижение ачылдым? Бирден бир себептери достор. Караңыздар, бизде азыркы тапта потенциал движения деп айтсак болот. Мини тренд десек болот. Мини тренд бизде нисходящий болуп турган чагы. То есть бизде ушул жерде глобалдуу чоң уровень болгон, и ошол уровеньден откат берип, ылдыйкы уровеньдерге консолидацияга келген чагы. Эми караңыздар, булар мурда эгер восходящий уровень болгон болсо, то есть восходящий тренд болгон болсо, бул дагы деле өйдөгүстөй аттанышы керек. Анан өйдөгүстөй аттанууда мен мурдагы видеолордо айтып келгендей, рынок мисалы үчүн өсүп келе жатат. Бул өскөн сайын күчүн жогото берет бара-бара. Күчүн жогото берет дагы, бул эгер восходящий тренд болсо, кайра ылдыйкөстөй кайрылат, и ылдыйкы уровеньден, уровень поддержкадан кайра поддержка алат дагы, и кайра дальше дагы өйдөгөстөй аттанат достор. Дальше өсүп кете берет. Бизде голова жандай паттерндер бар, ошол паттерндерден билсек болот, кайсыл учурларда разворот болот, и жана башка да. Бирок биз 1 минуталык таймфреймде көп биле албайбыз достор. Андыктан биз
Аны деле билип маанилүү эмес, себеп дегенде биз 1 минуталык 30 секундалык сделкаларды ачып аткандан кийин чоң разворотторду билүү деле маанилүү эмес достор. Эми караңыздар, рынок өсүп келатат, күчүн жоготту. Күчүн жоготкондон кийин ылдый түшөт дагы, уровень поддержка алат дагы и на повышение кетет. Кайра на повышение келип күчүн жоготот, кайра ылдый уровень поддержкага келет, могул жерге келет, ушул жерге чейин. И кайра ушул жерден өйдөгүстей кетет достор. Ушул жерде мисалы үчүн могул ценаны кармаган ордер блоктор болушу мүмкүн и жана башка. Эми азыркы чакта биздин учурда, мен азыркы сделка ачкан жерде караңыздар достор, мына бизде ушул жерде уровень бар, локальный область бар десек болот. Ылдыйрактан дагы алсак болот, себеп дегенде ылдыйрактагы эле ценадан таасир берип койгон. Эми рынок бизде ылдый түшүп келген достор. Ылдый түшүп келгенден кийин бизде ушул жерде уровень поддержка бар алдында. Ошол уровень поддержкадан поддержка алды дагы өйдөгүстөй аттанып көргөн, караңыздар. Жакшы чоң күчтүү объемдор менен. Өйдөгүстөй аттанып көргөн дагы. Анан бул ушул потенциал боюнча дагы дальше өсүүгө аракет кылыш керек да. То есть мен азыр чийип бергендей, бул ближайший локальный областька түшүшү керек болот. Мынакей ближайший локальный область бизде мына ушул жерде турат достор, караңыздар. Ушул жерге түшкөн уровень поддержкага. И ушул уровень поддержкадан поддержка алып туруп бизде кайра дагы үстүнкү уровеньдерди пробивать этиши керек болчу. Бирок караңыздар достор, бизде бул жерде свечалар уже разворот алып кеткен, 2 свеча разворот алып кеткен. Бул уже разворот эмнени айтат достор? Бул разворот бизде кийинки потенциальный движенияга түшөт. Потенциальный уровеньге, локальный областька түшөт. Уровень поддержкага түшөт десек дагы болот достор. Локальный область деген эмне? Көпчүлүгү билбегендер үчүн. Достор, локальный область деп негизи ушул областтар болуп айтылынат. Негизи бул жерде монтип бир сызыкча менен уровень белгиленбейт эч качан чынында. Область болуп белгиленет. Ушул область болуп белгиленет достор. Примерно да, мисал ала турган болсок. Эми караңыздар, бизде уже ушул потенциальный локальный областтан достор поддержка алганда өйдөгүстөй кайрылып көргөн, бирок өйдөгүстөй дальше кете алган эмес. Кете албагандан бул эмне кылат? Кайра дагы ылдый уровень поддержкага түшөт достор. Кийинки колдоо деңгээлине түшөт дагы и ушул жерден кайра өйдөгүстөй аттануусу керек болот. Өйдөгүстөй аттануусу керек болот, эгер бизде общий тренд восходящий боло турган болсо. Мен ошону көрүп туруп и на понижение сделка ачтığımda көрдүңүздөрбү, дагы аябай ылдый түшүп кеткен. Так, дальше кийинки валютный парага минустар болот достор, бирок биз отработка алабыз. Могул жерде вообще непонятный болуп турат. Караңыздар, бир жолу өсүп келген, кайра кичине ылдый откат алган поддержкага и кайра өйдөгүстөй өскөн. Өйдөгүстөй өсүп күчүн жоготкон дагы кайра ушул уровеньге откат алган. Азыр өйдөгүстөй бул пробивать эткен аракет кылып көрүш керек болот. Андыктан рисковать этип биз дагы 30 секундага на повышение ачсак болот бул жерден. Кичине бул жердеги позиция кичине вероятность азыраак. Плюс болоруна. Азыр 50 на 50 болуп калышы мүмкүн. То есть минус да болуп калышы мүмкүн и плюс да болуп калышы мүмкүн. Бирок мен отработкага ишенип эле сделка ачып койдум. Бул жерде азыр ушул локальный областтан өйдөгүстөй поддержка алып аткандан кийин бизде өйдөгүстөй цена дагы тест кылыш керек. Мынакей дагы 3 сделка ачтым. Мурдагы минус болду. Ошол минусту 3 эсеге өйтүп ачтым достор. Менин балансым көбүрөөк и андыктан мен 3 дагон менен иштейм. 3 эсеге өйтүп иштейм достор. Так, сделканын жаларында бизде 16 секунд, 15 секунд калып атат. 1 минутталык таймфреймдин жаларына, 1 минутталык свечанын жаларына бизде 11-10 секунд калып атат. Так, дагонду дагы даярдайбыз достор. Мен 3 эсеге өйтүп ачкам жаңы эле. То есть ошондо 10.100 сом ачкан экем. Азыр мен дагы өйдөгүстөй ачышым керек болот достор. Бул азыркы чакта ушул уровеньди ортолтушуна чейин тест кылышы мүмкүн. Азыр минус боло турган болсо кайра дальнейший кийинки уверенный позицияларга кетебиз. Мен ушундай не волатильный чактар, то есть волатильный чактарга торговля албаңыздар деген ушуна көрдүңүздөрбү? Өйдөгүстөй тест болот. То есть технический анализ азыркы тапта толугу менен иштеген жок. Бул жерден уровень поддержкадан поддержка алгандан кийин могул ушул турган пиктен дагы өйдөрөөк өсүшү керек болчу азыркы тапта. Из-за того, что рынок волатильныйраак болуп аткан үчүн бул ылдый көздөй откат берип атат. Андыктан биз уверенный позицияларды издейбиз ушундай. Чоң откат болуп, чоң кайрылуулар болгондорду. Так, бул жерде волатильностьты караңыздар, аябай ызычуу болуп кеткен. Мындай жерде торговля албайбыз, мындай жерде дагы непонятный ситуациялар достор. Бер дагы непонятный ситуация, мерде более-менее жакшы ситуация, бирок процент аз экен достор. Андыктан дальше кетебиз. USD R State
USD BDT дейт. Ушул жерде жакшы позиция бар окшойт достор. Ылдый көздөй ылдыйдан откат алып калган чак экен. И биз бул жерден мен 3 эсе көбөйтүшүм керек болчу да. Так, анда 3 сделка ачайын. И на повышение кеттик. Бул жерде кандай көйгөй достор, караңыздар. Бизде өзү негизи потенциальный движение ылдый көздөй келген, нисходящий болуп, бирок уже чоң уже разворот алып калган достор. Значит, бул уже өйдө көздөй аттанууда деп билсек болот, уверенно. Эми кайра эле жанагындай чийип көргөзөм достор. Сделканын жабылышын күтөйлү. Так, бизде кайсыл жерде уровеньдер бар? Уровеньдерди коюп алайлы биринчи достор. Бизде мынайки ушул жерде уровень болгон үчүн бизде ушул жерде консолидация болуп скопление болгон, караңыздар. Зона скопленияда бирде чогулуулар болгон десек да болот, кыргызча айтканда. Бизде ушул жерде уровень бар. Мен минусту жаптым, уже караңыздар, плюста алдыда жүрөбүз достор. Так, закрытый сделкаларды карай турган болсок, мен акыркы 2 күндө OTC'де аябай жакшы кирештерди көрдүм достор. Эми бул жерден биз дагы карай турган болсок достор, караңыздар, бизде общий потенциал движения нисходящий болуп келген. Ылдыйкы уровеньден кайра өйдө көздөй разворот алган достор. Бир жолу разворот алган дагы. И бул жердеги уровеньди пробивать эте албай ылдый откат алган. Бирок ылдыйкы локальный областтан кайра өйдө көздөй, то есть ылдыйкы уровень поддержкадан күч алып туруп кайра өйдө көздөй аттанган достор. Өйдө көздөй аттангандагы кайра күчүн жоготкон менен бул жерде сатуучулар аз болгон достор. Сатуучулар аз болгон үчүн берде зона скопления болгон, караңыздар. Же ылдый кете албай, же өйдө кете албай. Анан зона скоплениядан ылдый көздөй түшкөн. Бул манипуляция деп да билсек болот достор. Эми ушул жерден рынок өйдө көздөй аттанган кайрадан, караңыздар. Өйдө көздөй аттангандагы и бизде ушул жерде уровень сопротивления, каршылык деңгээли чыккан. Бул жерден каршылык көргөзгөн сатуучулар ылдый түшкөн. Анан ылдый түшкөндөн кийин эмне болот? Бизде ближайший локальный областка уровень поддержкага цена түшүшү керек болот. Биздеги уровень поддержка ушул жерде болгон, мен койгон линияда. И ушул уровень поддержкадан резко өйдө көздөй өз албастан зона скопленияга кирип кеткен. То есть кыргызча айтканда чогулууга кирип кеткен. Бул жерден покупательдер дагы, продавецтер дагы күч чогултат. И из-за того, что бизде потенциал движения восходящий болгондуктан, биз бул жерден дагы өйдө көздөй аттанышыбыз керек болот. То есть бул жерден покупательдер тарабына чечилиши керек болот. Бул жердеги чогулуулар десек дагы жаңылышпайбыз. Эми ушул жердеги уровеньди караңыздар. Мен азыр уверенмин, то что ушул уровеньде азыр бул жерде уровень болуп деле көрүнгөн жок да, себеп дегенде бул жерде токтоолуулар болгон эмес. Бир гана мына ушул жерде эле токтоп тура берген рынок. Бирок мен билем то что ошонун эле аркасында достор, аркасында дагы чоң уровень бар. Ушул ценаны кармагандар болгон. Так, андыктан мына караңыздар, мен чийип бергенде өйдө көздөй аттанууда достор. Бул жерден азыр уже рискованныраак болуп калды. Тем более RSI'да көргөзүп турат, то что өйдө көздөй келип калган. Так, USDZD деген валютный пара экен достор. Мынакей берден зона скопления менен өсүүдө. Могу сейчас кичине откат алышы мүмкүн ылдый көздөй. Эгер ылдый көздөй откат ала турган болсо, биз дагы бул жерден на повышение киребиз достор. Так, 30 миңге коюп турмун. Кыйын болуп, так, 3369 менен кирип жаткам. Алгачкы сделкам. Так, күтөбүз. Ушул свечанын жабылышын күтөбүз достор. Так, давайте муну күтпөй бөлөк валютный параны ачып берели. Так, бул жерде волатильность жесткий, бул жерде тоже жесткий, бул жерде тоже самое жесткий. Евро-ДШФ OTC деле то же самое. Вот азыр боковикте турат достор. Боковиктен, так, давайте скальпинг кылабыз анда. На понижение ачтым. Скальпинг деген кандай достор? Скальпингти да заодно моменттен колдонуп, учурдан колдонуп көрсөтө кетейин. Бизде мына ушул жерде коридор бар, караңыздар. То есть бул цена азыркы чакта боковикте зона скопленияда турат десек болот. Консолидация болуп атат десек да болот. И бул жерден караңыздар, бул коридорго келген дагы, бул жердеги ылдыйкы уровень дагы үйдүн уровеньдери да жакшы иштеп берген. И үстүнкү уровеньди пробивать эте алган эмес. И андыктан бизде ближайший локальный областка түшкөн. Ближайший локальный область бул жерде турат. Ближайший локальный областка келип түшкөн дагы, бирок кайра бул жашыл свеча менен өйдө көздөй аттанган. То есть поддержка алган, уровень поддержкадан. Поддержка алганда өйдө көздөй кете алган эмес. Караңыздар, кайра бир свеча ылдый откат берген. Андыктан бул эмне болот? Азыркы чакта дагы ылдыйраак ушул жерге чейин түшүшү мүмкүн, же болбосо даже ылдыйкы локальный областтарга чейин түшүп кетиши мүмкүн.
звукту укканыңыздарда эле плюс болду достор, караңыздар, 16 пунктта плюс болду. Азыр дагы манипуляция болуп аткан болушу мүмкүн и на понижение откат кетиши керек болот. Так, USD GBP деген валютный парасында так, могул жерден биз мындай кылсак болот достор. Бул жерде дагы жакшы позиция бар, караңыздар. Менин көзүм көмүп калган, мен өзүм уровендерди чийбей эле торговля кылам достор. Мен планда карманам и догондорду туура карманам, болду. Так, ылдыйк локальный областька аттанууда достор, караңыздар, уверенно келип өскөн. Бир свеча, бир минутталык свеча откат берген, андыктан бизде ближайший ушул локальный областька чейин түшүшү керек болот. Даже кичине өйдөрөөк жака да ушул тушка да келип калышы мүмкүн. И андыктан биз ушул жерден рисковать этпей на повышение ачыла беребиз. Свечанын жалаарына 16 секунд калып атат. Караңыздар, бизде эгер мен могул жерден чийип көргөзө турган болсом, ушул жерден дагы откат берип кетиши мүмкүн деген ойду айтып жатканмын достор. Так, ылдый көздөй дагы деле түшүүдө биз догонду даярдайбыз. 3x көбөйтөм мен, чтобы минус жабылыш үчүн. Так, сделканын жалаарында бизде 5, 4, 3. Бул уже уверенный плюс. Болбой калды. Так, кеттик, догон менен кеттик на повышение достор. Так, бул ылдый көздөй чалбайт деген ойдомун. Эгер булдай минус боло турган болсо, бөлөк валютный пара секирип кетет. Себеп дегенде бул жер дагы боковик сыяктуу каптал багытында кетип бараткан тренд десек дагы жаңылышпайбыз достор. Так, ждёмыз. Так, 10 секунд калып атат. 10, 9, 8. Надеюсь, уверенный плюс болот. Уверенный плюс болбой кала турган болсо, тогда уже бөлөк валютный парадан. Так, уверенный плюс достор. 19405. Мындай учурлар силер ойлобогула достор, эгер мен мындай плюстарды кылып атсам, бул укмуш акчаларды таап акчаларды күрөй берет деп, анан мен аркамдан силер дагы оюңар менен байыбашыңар керексиңер достор. Себеп дегенде менде дагы болот. Мен 5000, 4000, даже 10 000 долларга чейин бир күндүн ичинде сливать этип алган чактарым болгон, азарт калдырып. Ал учурлар кандай болот? Мурдагы видеолордо айтып келгендей эле биз билбейбиз. Мисалы үчүн карабайсызбы? Караңыздар, бул жерде бизде мен азыр 1 минутталык таймфрейм болуп аткандан кийин бизде могул жер, грубо говоря, кичине боковик деп деле койсок болот. Азыр боковикте турган чагы, грубо говоря, да, мына ушул жакта. Анан ушул боковикте турган чагы 1 минутталык таймфреймде биз көрө албайбыз. Рынок өзү волатильныйбы же волатильный эмеспи. Волатильный эмес экенин 4 сааттык таймфреймде да карап көрүш керек болот достор. Себеп дегенде 4 сааттык таймфрейм волатильный болуп аткан чакта дагы анын ичиндеги майда свечалар волатильный болбой калышы мүмкүн. И андыктан мен азыр могул жерде не волатильный деп билем деп туруп сделка ача берем, бирок мен минус кете беришим мүмкүн. Ошон үчүн бир валютный парада дагы көпкө чейин отработка кылбайбыз достор. Так, караңыздар, ылдыйк уровеньге түштү дагы, уверенно өйдөгүстөй аттанууда. Бул жерден дагы көп суммага ачылып алайын дедим. Өйдөгүстөй бир тест кылып көрөбүз. Себеп дегенде ушул жерде зона скопления болгон дагы ылдыйкы уровеньге түшкөн, то есть өйдөгүстөй өз албай ылдыйкы уровень поддержка колдоп алыш үчүн ылдый түшкөн. И ошону менен уверенно узун свечада караңыздар, узун свеча өскөндөн бул уже уверенная позиция деп деле билсек болот. То есть эгер уверенно өскөн болсо, кийинки свечада уверенно өсөт, же болбосо неопределенный свеча болуп жабылат. Белгисиз, кыргызча кандай болуп калат, белгисизби? В общем, не суть, түшүнөсүңөр деп ойлойм. Так, дальше. MAD USD деген валютный парасын көрөлү. MAD USD деген валютный парасы дагы более-менее боковик экен, и бул жерден биз дагы на повышение көрөбүз. Так, түшүндүрөм. Эмне үчүн на повышение? Түшүндүрөм, шашпаңыздар. Эч ким эч жака шашкан жок. Шашпай торговля кылыңыздар достор. Эч качан шашпаңыздар. Позицияны лучше өткөрүп жиберген жакшы, чем шашкалактап атып минуска кирип кеткенче достор. Так, караңыздар, бизде ылдый жакта уровень болгон. Ылдыйкы вообще даже могул уровеньден бизде поддержка алган, ылдый жакка чейин түшүп и потенциально өйдөгүстөй өскөн. Кайра ылдыйк уровеньге түшкөн, берден поддержка алган, кайра өскөн. Кайра ылдый түшкөн, ушул локальный областьтан скопление болуп атып, ылдый түшкөн дагы кайра өйдөгүстөй өз алган эмес. То есть бул жерде дагы деле скопление болуп атат деп билсек болот. И андыктан мен риск менен азыр на повышение ачтым, бул ылдый деле түшүп кетиши ыктымал болчу. И андыктан азыркы сделкам даже случайно плюс болуп калды деп деле билсеңиздер болот. Даже мына бир эле пунктта плюс болуптур. Но бизге плюс болгону маанилүү. Так, кийинки валютный пара ZAR USDT дейт. USDT дебедимби? USD дейт.
Вот мына ушул жерде вообще четкий чак болуп турган чагы достор. Караңыздар, бизде кандай чакта турабыз достор? Бизде мынакей ушул жердеги уровеньде турабыз азыркы тапта. Караңыздар, көрдүңүздөр, мен үстүнө койгом, бирок кыйшык уровень чыгып атат. Кыйшык уровень чыкпайт достор. То есть я имею в виду, бизде жана айткандай эле область менен уровеньдер область менен белгиленет достор. Бир эле линия менен эмес, область менен. Могул жерде мына караңыздар, үстүндө бар, алдында бар. И ошондой болуп бардык жерде белгилениши керек. Могул жерден даже да өйдөгүсү бир жолу на повышение отработка кылсак болот. Ылдый жакта RSI'да караңыздар, ылдыйкы перепроданностьта турат. И ждем, ребят, ждем. Бул свечанын жабыларына 1 минутта калды. Жаңы свеча ачылат. Жаңы свеча ачылат дагы. Биздин сделканын жабыларына 14 секунд калып жаткан чагы. И уверенно, даже коркпой ушул жерден эле өйдөгүсү да бир жолу отработка кылып көрсөк болот достор. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Возврат. Возврат болуп калды. Ну, это тоже норм деп билсек болот. Давайте да бир жолу рисковать этели анда. Бөлөк валютный параны ачайын дегем, бирок рисковать этүүнү туура көрдүм достор. Мен шашпайм. Так, сделканын жабыларына бизде 10 секунд калып жаткан чагы. Так, ждем. Если что, так, давайте 3x догонду. Мен даярдап коеюн дагы. Кайра ушул жерде отработка кылабыз. 30 секунд дагы на повышение. Бизде RSI ылдый жакта турат и цена түшүп келип, бизде уровень поддержкада турат деп дагы билсек болот. Бул даже азыр өйдөгүсдөй өзү албай ылдыйкы локальный областька чейин түшүп кетиши мүмкүн, ушул уровеньге чейин. Бирок ушул уровеньден кайра өйдөгүсдөй аттанышы керек болот. Күтөбүз достор, күтөбүз. Сделканын жабыларына бизде 7, 6, 5, 4, 3. Так, бул ылдыйкы локальный областька түшө тургандай болуп калды окшойт. Азыр белгисиз, ылдыйда түшүп кетиши мүмкүн, өйдө да көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Андыктан муну күтпөстөн биз уверенный позиция издеген аракет кылабыз. Караңыздар, бул жерде биз на понижение ачылабыз достор. Уверен, ё-моё, мен дагон мен ачылышым керек болчу. Так, 3x 30.321 сом ачылды ошондо, получается. Обамдaki жерде турабай. Мен могу үчөөнү кошуп жатпайм. Так, ждем, ребят, ждем, күтөбүз. Сделканын жабыларына бизде 6, 5, 4, 3. Так, биз 3 эзе көбөйткөнбүз. Мында 3 эзе көбөйтөбүз дагы. Уже $900, даже $1000 ачылган болобуз азыркы тапта. Так, еще на понижение. Эмне үчүн на понижение кетип жатам достор? Так, түшүндүрөм, минус болуп калышы мүмкүн, бирок түшүндүрөйүн достор, мен эмне үчүн на понижение кетип атканымды. Бизде потенциальное движение вниз болгон где-то жарым сааттан бери. И ылдый көздөй келатып, ушул жердеги уровеньди ылдый көздөй пробивать эте алган эмес. И бул нисходящий потенциальный движение болуп аткандан кийин бул кайра дагы ылдый көздөй аттанууга аракет кылыш керек болот. Өйдө көздөй өскөн, ушул локальный областьты пробивать эте алган эмес. И кайра ылдый көздөй ушул жерге консолидация кирип кеткен, караңыздар, зона скопленияга. Бирок бул зона скопления менен бул өйдө көздөй даже кете албашы керек. Көпчүлүк вероятность боюнча, и андыктан биз ылдыйкы уровеньге түшүшүбүз керек. Так, достор, бөлөк валютный пара отработка кылганы кетебиз. Бул жерде караңыздар, чуть-чуть непонятный ситуация болуп турган чагы, түшүнүксүз болуп аткан чагы, андыктан биз 5 минуттук таймфреймге да коюп көрөбүз достор. Андыктан бизде өйдө көздөй уверенно аттанууда, караңыздар. Андыктан мен дагон менен өйдө көздөй ачылышым керек болом. Мурдагы дагондор өтпөй калды, андыктан дагы кичине көбүрөөк дагон менен киришим керек болот достор. Так, 1 минуттук таймфреймди ача турган болсок, караңыздар, өйдө көздөй өсүүдө. Сделканын жабыларына 15 секунд калып атат. Азыр сделка жабылганын күтөлү дагы, и мен эмне үчүн на повышение киргенимди түшүндүрүп бермекчимин достор. Так, сделканын жабыларына бизде 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, уверенный плюс достор. Уверенный плюс. Так, бул жактан биз карай турган болсок, 1,3 миллион баштаганбыз достор. 1,3 миллион баштаганбыз. Бүгүн дагы жакшы көтөрүлүп жатабыз OTC парлары менен. Так, мен бул менен видеону аяктайын достор. Мен сигнал бере турган, VIP каналга сигнал бере турган учурда келип калды.
Так, в общем, мен бул жерден эмне үчүн оповещение ачылдым. Бир минуталыкта мен көрө алган жокмун позицияны. 5 минуталыктан карай турган болсок, караңыздар. 5 минуталыкта достор, биз примерно сделканы ушул жактан ачтык жаңы эле, где-то, если жаңылышпасам. Даже да кичине мындайраак да болушу мүмкүн, өйдөрөөктөн ачылган да болушубуз мүмкүн. Эми бул жерде кандай достор? 5 минуттун таймфреймине караганда караңыздар, бизде мына ушул жерде локальный область болгон достор. Кичине дагы ылдыйраак жагында влияниялар болгон, бирок мен көрдүм ушул жерге дагы цена жете элек. То есть уверенно баратат, бирок жете элек. Биздеги ушул жердеги локальный областтар уверенно пробивать этилген. Ушул жердеги свечаларды карай турган болсоңуздар, узун болуп өсүп, ушул жерлер уверенно пробивать этилген достор. Андыктан мен дагы кийинки локальный областка өйдөгүстүй өсөт деп бердим. Себеп дегенде потенциал движения күчтүү болгон. Потенциал движения. Так, караңыздар, мынакей ушул свечага чейин келип берди окшойт. Ушул свечанын тенине чейин кичине откат берип манипуляция кылууда. Бирок из-за того, что потенциал движения күчтүү болгон үчүн бул свеча азыр кайра өйдөгүстөй көтөрүлүп туруп, не определенный свеча болуп жабылышы керек. По идее. Так. 40 секунд калып атат сделканын жабыларына. Мен азыр ойлоп атам, бул свеча бизде не определенный свеча болуп жабылышы керек. Даже кичинекей жашыл свеча болуп да жабылып калышы мүмкүн достор. Бул менен достор, бул видео менен биз $100,000 максат койгонбуз, цель койгонбуз. Бизди дайыма көрүп жүргөн адамдар билет. И ошол максатка дагы деле биз аттануудабыз достор. Алдыда дагы көп видеолор болот буюрса, көп разгондор болот, көп жакшы учурлар болот. Андыктан каналга каттала кетиңиздер. Биз менен иштешсеңиздер жаңылышпайсыздар достор. Мынакей эмне үчүн бизде VIP канал кошулгандан эле новичоктор үчүн с нуля тартылган видео бар. Андан кийин сода пландары китепче бар, өзүбүз жазган курут торговый пландар китепче бар, трейдинг курут деген китепче бар, скальпинг курут магди, ушунун баардыгы кыргыз тилинде жазылган. Курут RSI дагы бар. Дагы өйдө жактарында көптөгөн бизде китепчелер бар достор. Бул китепчелерди сиздер VIP каналга кошулуп ала аласыздар. И трейдингден көптөгөн маалыматтарды ушул китеп аркылуу ала аласыздар деген ойдомун достор. Андыктан баарыңыздарга VIP каналга кошулууну сунуштайм. Түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо жолдоп көрсөтүп турмакчыбыз. Мен и так бул жакта торговля кылып аткандан кийин достор, мен дагы көпчүлүктү дагы алдыга сүргүм келет. Себеп дегенде көпчүлүктүн аркасынан дагы бизде бул жакта креше бар. Көпчүлүк билет. Көпчүлүк болбосо дагы половина населения билет о том, что реферальный ссылка менен иштей турган болсо креше болор. Бул мен үчүн дополнительный креше достор. Мен өзүм торговля кылам, өзүмдүн выводтарым бар, өзүмдүн чыгарып келген акчаларым бар. И андан сырткары дагы реферальный ссылкадан реферальный программадан дагы кичине креше түшөт достор. Плюсовый торговлядан дагы, минусовый торговлядан дагы мен минуска салганы аттанбайм достор. Всегда намеренияны, ниетти түз коем, адамдар плюска чыкса экен деген ниет достор. И анын аркасынан биз адамдардын плюс болгон оборотунан креше көрсөк деген ниет достор. Так, бул видеода соңуна келди достор. Кийинки видеода дагы көптөгөн маалыматтар берген аракет кылабыз. Видеого лайк басып каналга каттала кеткенди унутпайбыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар достор.